Дал ушундай тонналап чүрүлгөн көмүр бүгүнкү күндө ар бир меш жагылуучу үйдүн короосунан кезиктирүүгө болот. Тилекке каршы бүгүнкү күндө дал ушул көмүрдөн бөлүнүп чыккан иис газына уланган учурлар дагы көп катталууда. Жалал Абад облусунун аймагында 2024-2025 кышкы мезгил учурунда дал ушул иис газына уланган 4 жагдай катталган болсо, 20 жаран ууланып, анын ичинен бирөө каза тапкандыгы маалым болгон. Мындан улам Жалал Абад шаарындагы турак үйлөргө шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери тынымсыз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп алдын алуу аракетин көрүшүүдө. Соңку жылдарда калаада ииске уланган учурлар катталган жок, бирок алдын алууда, калкка маалымат жеткирүүнү колго алуу уланууда. Бүгүнкү иш-чаранын негизги максаты бул Жалал Абад шаарынын аймагындагы турак жай ээлерине кышкы өрт коопсуздук мезгил жанагы иис газына уулануу боюнча жерлерде турак үй ээлерине түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Атайын биздин министрликтин буйругу чыккан ушу кышкы өрт коопсуздук мезгили боюнча ошол буйруктун аткаруусу боюнча ушу Жалал Абад шаарынын өзгөчө кырдаал бөлүмүнүн өзү курамына ишмерче бекитилип, жерлерди аймактарга бөлүп, ушул ар бир турак үйдүн ээлерине маалымат баракчаларын таркатуу менен биргеликте түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Ар бир үйдүн эшигин каккылап, алардын мештерин текшерип, ошол эле учурда атайын өрттүн жана иис газынын алдын алууга карата даярдалган баракчаларын тапшырышты. Шептер бизди эскертип, алдын ала эскертип келиптир, рахмат ушуларга. Ушунчалык билип алдык, этет болуп иштетебиз эми. Колдон келишинче. Рахмат сиздерге ушунчалык эскертүү берип, колдон келишинче жакшыраак иштетебиз эми. Этет болуп, газдабай калыш эрежелерин сактап дегендей. Жергиликтүү тургундар болсо алдын алуу ишин алып барган кызматкерлерге ыраазы. Алар үчүн көрүлүп жаткан камкордук эрежелердин туура сакталышы эңирде жарандардын коопсуздугун камсыздоого багытталат. МЧСтегилер келип агахлантыруу берилип экен. Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн келип эскертүү берип, барак берип кетишүүдө. Бул биздин ден соолугубузга кам көрүү деп эсептейм. Биз дагы үйдү көмүр менен жылытабыз. Кыш мезгилинде 4 тоннадай көмүр керектелет. Албетте эрежени туура сактап жагабыз. Жылуулук берилүүчү мезгилде мештин мооруларын кеминде 2 жолу ыштан тазалап туруу керек. Жакшы жалын чыгарган көмүр сатып алып, аны жаккан кезде эрежелерди туура сактоо зарылчылыктары айтылды. Нара Жапарова, Жансак Нурдавлет уулу, Жалал Абад шаары.